Саламатсыздарбы? Добрый вечер. Когда планируете приехать в Бишкек? Когда от отменят решение судов о депортации и запрете на въезд, тогда я приеду в Бишкек обязательно. Так, Темиров Лайв кежиде 55 адам. Темиров Лайв YouTube каналында 63 адам. Рахмат чоңбайыш. Баштай берели анда. Бүгүнкү эфир мындай 4-күнү дайыма эфирге чыгып турам. Бул жөнүндө айтып кеткем. Саат Бишкек боюнча саат 8-де кечки ар бир 4-күн бейшемби күн түз эфирге чыгып турам. Андан кийин акыркы жаңылыктар боюнча өзүмдүн ой пикиримди айтып, бир болсо жаңы эч ким билбеген мен таап чыккан маалыматтар менен дагы бөлүшөм. Анда кеттик. Бүгүнкү эфирдин темалары бул биринчиден Акылбек Жапаров Минскке барып келди. Анан кийин кайсы учак менен барып келди, ал жөнүндө өзүнчө иликтөө жасап бир топ ой пикирим бар. Анын экинчиси болсо жакында башкы прокурорду алмаштырып, Курманкул Зулушевду өз каалоосу менен кетиптир. Андан кийин Максат Асаналиевди президенттин буйругу менен азыр башкы прокурор жаңы болду Кыргызстаныбызда. Биринчи Акылбек Жапаров негизи айтып кетейин. Биринчи кыргыз тилинде айтып берем бардыгын, андан кийин кыскача орус тилинде айтып берем. И аягында убактым жетсе суроолорго жооп берем. Анда кеттик. Акылбек Жапаров боюнча айтып кетели. Жакында Минскке барып келди. Ал жерде Евразес боюнча бир мероприятие өттү. Ал мындай кайсы учак менен барып келгенин карасак, биздин кыргыз телеканалдар өзү президенттин пресс службасынын видеолорунда эч учакты көрө албайсың. Анан кийин бирок Белоруссиянын пресс кызматтары тараткан сүрөттөн биз көрдүк жеке учак менен учуп барганын Акылбек Жапаровдун. Анан кийин ал жөнүндө дагы башка чет элдик твиттерлер, анан кийин массалык маалымат каражаттар жаза баштады. Бишкектен Минскке Владимир Потанин деген олигархтын самолету учуп кетти деп. Анан кийин салыштырсак, сүрөттөрдү көрүп салыштырсак, ал учак менен Акылбек Жапаров учуп барды. Ал далил да. Сүрөттөрдөн дагы көрсө болот. Андан кийин Flight Radar деген трекер бар. Ал жерде дагы көрсөтүп турат. Бишкектен Минскке учуп барып, кайра Минсктен Бишкекке учуп келгени далил болду. Ошо Владимир Потанинге тиешелүү деп жазып атышат. Ал жөнүндө өзүнчө айтып берем. Аны деген ал самолетту, учакты Владимир Потанин деп мен иликтеген жокмун. Аны болсо мындай белгилүү журнал бар, Forbes деген. Ал баягы дүйнө боюнча эң байларды мүлктөрүн санап, өзүнчө рейтинг кылып, анан иликтөөлөрдү жүргүзүп иштейт да. Анан кийин ошолор жазган Кипр офшордук компания аркылуу ошол самолет Владимир Потанин Норникель өзүнүн компаниясына анан өзүнө каттаткан деп айтып иликтөө чыгарган Forbes да. Ал бизге эмнени билдирет? Биринчиден, жеке учак менен учуп барган, бул деген өтө арзан эмес. Мен санаган боюнча $100,000 чейин жетип калат мындай учуп барганы, Минскке барып кайра келгени. Бул деген түздөн түз коррупция деп эсептелет. Бюджеттен коротулбай, мисалы башка ошондой орусиялык олигарх ага мындай белек катары
самолетун бергени бул деген түздөн түз коррупция деп эсептелет. Негизи бирок бизде буга көздөрдү жумуп жүрөт качандан бери. Анан дагы бир кызыктуу факт, ошол эле авиакомпаниянын дагы бир учагы мурунку жумада Кыргызстанда 30 майда келип, анан 2 июнда кайра учуп кетет да. Э, Ошо учуп баратканда, 2 июнда эртең менен саат 8-де биздин МЧСтин вертолету Кумтор тарапка учуп барып туруп, анан кийин кечинде Кумтор тараптан кайра аэропортко чейин жеткирип, анан бирөөнү узаткандай болот да. Анан кийин ойго келет да, бир авиакомпаниянын самолеттору, анан бир самолет болсо Владимир Потанинге тиешелүү деп жазып атышат. Анан кийин кандай кызыктар бар ошо Владимир Потаниндин мисалы самолеттору болсо, кандай кызыктар бар Кыргызстанда деген да. Негизи Владимир Потаниндин бир топ компаниялар бар. Анын ичинде Интеррос эң негизги. Интеррос аркылуу Норникель, Норильский никель деген никельди дүйнө боюнча эң көп чыгарган компания деп эсептелет. Андан сырткары Россиялык массалык маалымат каражаттарга таянсак, Норильский никель, Интеррос россиялыктардын эң мындай көп алтын тапкан компанияларга кирет. Ошол эле Забайкальяда бир месторождение бар, ошол жерден жылына 8 тонна алтын табат Владимир Потаниндин компаниясы. Ошондуктан кызыктуу нерселер чыгып атат да. Ошо Владимир Потаниндин самолету менен Акылбек Жапаров Минскке барып кайра келет. Ошондо орусиялык олигархка бир нерсе убада бердиби, же болбосо жеңилдиктер болобу деген ойлор болот да. Себеби жөндөн жөн өзүнүн учагын болгону экинчи адам, Кыргызстандын экинчи бийликтеги адамга самолетун бергени бул деген биринчиден коррупция, экинчиден эмне кызыгы бар деген ой жаратат да. Кумтор жакка учуп барыптыр. Анан кийин көбү, мен ошол маалыматты жеке баракчама чыгарганда көп бийликчил адамдар жаза баштады. Эмне болуптур? Кумторго конгондо бардык эле Кумтордогу адамдар айтып чыгат эле, андай болгон жок. Анан кийин ар нерсени айтышты. Эмне болуптур? Вертолет учуп барса деп. Анан кийин ал жерде охотага дагы барышы мүмкүн, эс алганы барышы мүмкүн деп айтып атышат да. Бирок негизи мындай салыштырса, траекторияны вертолеттун Кумтордун жакын жеринде жайгашкан учак жоголуп кетип атат. Ошондуктан же Кумторго барды, же болбосо жакын нарыгыраак учуп барса, ал жерде жетимтоо бар да. Эки месторожденияга кызыктуу барбы же жокпу деген суроолор пайда болот. Андан сырткары бирөөнүн самолетун колдонуу, белек катары болобу, бул деген түздөн түз коррупция. Чоң кызматта отурган адамдар аны жакшы билиш керек да, түшүнүш керек. Негизи мындай мыйзам иштеген мамлекеттерде мындай нерселерге көз жумбайт. Дароо эле депутаттык комиссия түзөбү, же болбосо ошол эле башка прокурор иш козгоп текшериш керек да, иликтеш керек. Ким ага самолетту белек катары бердиби, же болбосо бюджеттен мынча 100 миңдей долларга короттубу
деген суроого биздин укук коргоо органдар жооп бериш керек эле да. Бирок бизде негедир мыйзамга бийлик мыйзамды уруу ойногон жок. Андай нерселерге көздү жумуп, кайра бул маселени көтөргөн журналисттерди күнөөлөп, мындай суудан куру чыгып кетишет да. Ошондуктан андан сырткары Акылбек Жапаровдун башка мүмкүнчүлүктөр деле бар болчу. Мисалы, ошол эле Ту-154 ага чейин учуп жүргөн. Мисалы, Садыр Жапаровго жаңы аэробус алып беришти. Негизи Садыр Жапаровго эмес, ал деген аэробусту мамлекетке алып берген да. Туурабы? Анан кийин ошол эле президент, мисалы, ал күндөрү эч жакка учкан жок. Спикер Бакуга учту, бирок спикер Бакуга баягы кичинекей өкмөт самолету менен учуп барып келди. Келе элек азыр, учуп барган. Анан кийин андан сырткары Ту-154 бар. Аны менен учса болобу? Же ушунчалык биздин бийликтегилер көзүн май басып, комфортко көнүп, Ту-154тү тоготпой койду. Экинчи маселе, эмне үчүн ошо биринчи бортту, аэробусту премьер колдонбойт? Садыр Жапаров өзү жеке өзүн алды беле, премьерге бербегидей. Ошондой дагы суроолор пайда болуп атат да. Ошо бул маселени жыйынтыктайлы, бир топ суроолор пайда болду. Ушул Минскке жеке учак менен учуп барганы. Биринчиден бул коррупция, экинчиден ошо Владимир Потанинге тиешелүү деп айтып атышат. Анда Интеррос, Норильский никелдин кандай кызыктары бар Кыргызстанда? Кумторго кызыгып атышабы, же болбосо Жетим тоого кызыгып атышабы? Кандай кызыктары бар? Ошол эки маселе, эки суроо пайда болуп атат да бул учак Акылбек Жапаров Минскке учуп баргандан кийин. Эми экинчи маселеге өтөлү. Бул жакында башкы прокурор алмашты. Тез алмашты, 2-3 күндө биз түшүнүп калдык. Кечээ эле президент буйрукка кол койду. Бир күндүн ичинде жогорку кеңеш комитеттерден өткөрүп, жыйынтыгында бекитип берди. Президент сунуштагандан кийин, анан кийин президент ошол күнү эле кол коюп койду. Ошентип бир күндүн ичинде башкы прокурор дайындалды. Башкы прокурор Асаналиев Максат Кубатович деген киши экен. Эми мен 79-жылкы болсом, ал 78-жылкы. Негизи өзү Тон районунда болот экен, Ысык көлдөн. Эми көбү айтып калышы мүмкүн, мындай Ысык көлдүк болсо анда бул Садыр Жапаровдун кишиси деп айтышы мүмкүн, бирок мен бир топ маалымат чогулттум. Мен андай ойго кошулбайм, бирок анысы деле бар да. Биринчи баштайлы өмүр баянын. 2000 жылы Национальный университетти, Улуттук университеттин юридический факультетин бүтүрүптүр. Андан кийин бир жыл иш издөөдө эмне болду? 2001 жылы өмүр баянында жазылып турат. УКМКнын тергөөчү болуп кириптир. 2001 жылдан баштап 2010 жылга чейин УКМКда иштеп жүрүптүр. 2010 жылы уже революциядан мурунбу же революцияга чейинби же болбосо революциядан кийинби
Максат Асаналиев башкы прокуратурада иштеп калды да. Ошентип 2019 жылы өмүр баянын карасак, 2019 жылы дан 2021 жылы дагы 3 жыл каякта иштегени белгисиз болуп турат, бирок мүмкүн ал өмүр баяны туура эмес жазылып турат сайттарда. 2021 жылы кайра башкы прокуратуранын бир бөлүмүндө иштеп калыптыр да. Ошентип 2022 жылы Ош областынын прокурору болот, башкарып калат прокуратураны. Анан кийин азыр башкы прокурор болуп иштеп калды. Негизи бир новости kg деген Instagram аккаунт жазып чыкты. Ушундай өзүнүн жеке булактарына таянып айтып турат, Максат Асаналиев дагы деле УКМКнын кызматкери болуп эсептелет, резервде турат. Негизи андай практика бар, УКМКны кызматкерлерин башка мамлекеттик органдарга киргизгени аракет кылышат, ошол жерде көзөмөлдөп карап, УКМКнын иштерин аткарып жүрүшөт да. Анан кийин ошо Instagram аккаунт жазып атат, мүмкүн бул түзөн-түз УКМКнын адамы деп, УКМКнын иштерин аткарып жүргөн башкы прокуратурада. Ошондуктан мындай Садыр Жапаровдун кишиси деп айткандан алысмын. Мисалы башка тарабы дагы бар. Ага далил катары мисалы ошол эле Садыр Жапаровдун мурунку адвокаты 2018 жылы жазган баягы саясий иштер боюнча баягы туура эмес чечимдерди чыгарган прокурорлорду текшергени Максат Асаналиев келиптир. Ал бирок бир аз туруп эле аны следственный группанын башчысынан алып койду. Анан кийин ошо Акматалиев белгиле Айткулов деген адвокат жазып турат, ал следственный группанын башчысынан алганын себеби ал башкы прокурорго баш ийбейт, себеби ал ГКМБдан келген адам деп жазып чыккан адвокат. Ошондуктан башкы прокуратура Садыр Жапаров өзүнүн жердешин койду, Садыр Жапаровдун адамы деп айткандарга айтып кетейин, бул жакта УКМКнын дагы изи бар. Ошондуктан мындай алдын ала выводдорду жасабаш керек. Андан сырткары өзүнүн мындай 2 күнүн ичинде бир кыскача иликтөө өткөрүп текшерип чыктым. Анын ичинде көп деле маалымат тапкан жокмун, бирок азырча айтса болот да, өзү негизи 2004 жылы ГКМБде иштегенде туңгучтан квартира алат. Анан кийин 2019 жылы ушундай банк ал квартирасын алып коет. Ушундай окуялардан дагы башынан өткөн экен бул прокурордун. Анан кийин 2021 жылы кайра алып туруп өзүнүн тууганына жаздырып коет да ал квартираны. Башка мүлктү тапканга аракет кылды, бирок азырча пока мындай эч нерсе деле жок да. Бирок туугандарына карасак, туугандары боюнча бир топ маалыматты чогулттум. Ошол эле башкы прокурордун эжеси бар, Асаналиева Сырга Кубатовна деген аял экен. Ал болсо 2009 жылы Чудиновдун токтому менен Новопавловкада 1,79 гектар жерди мындай сельхозназначениядан мындай
турак жай кура турган статуска которуп алат. А, Темироваевди ким көргөндөр билет, ошондой эле 2009-жылы ошондой бир топ окуя болгон. Чудиновдун колу менен бир топ айыл чарба жерлерди ушундай населенный жерлерге которуп алган мындай чоң кызматта отурган чиновниктер бар. Ошол эле ошонун арасында Көк Жардан ошол эле жылы 2009-жылы Акылбек Жапаров өзүнүн аялына, анан тууганына, аялына, апасына, анан тууганына 30 гектардай Көк Жарда жерди котортуп алган. Эмнегедир ошо Максат Асаналиевдин эжесине 2 гектарга жетпеген жерди Новополовкада колуна тийди, жеке менчикке тийди деген суроо пайда болот. Себеби анын Асаналиева Сырга Кубатовнанын күйөөсү Исабеков Нарымбек. Ошол учурда, Бакиев учурунда баягы кадастр жерлерди каттоого өткөргөн кадастрдын замы болчу. Исабеков Нарымбек замы болчу. Андан кийин 2010-жылдан кийин башчы болуп калат. 2012-жыл болсо дагы 2 Асаналиев Улан Кубатович, анан Асаналиева Айнура Кубатовна Свердлов райондон участок алышат. 2 участок алышат. Аны дагы ачык маалыматтардан тапса болот. Бирок мен аягына чейин далилдеген жокмун. Улан Кубатович Асаналиев, анан Айнура Кубатовна Асаналиева азыркы башкы прокурорго тиешеси барбы жокпу. Бирок ошондой жер каттоо боюнча фактыларды таптым. Эми түздөн түз башкы прокурор бул иштерге тиешеси барбы жокпу деп айтыш кыйын. Бирок ушундай нерселерди азыр башкы прокурор болуп, мыйзамдарды контролдоп, мыйзамдын үстүндө турган адам болгондон кийин өзүнүн эжесине иш козгойбу, козгобойбу деген суроо дагы пайда болот. Же болбосо ошол эле Акылбек Жапаровдун апасына 10 гектар, 18 гектар, анан кийин башка тууганына дагы 10 гектар түшкөнү мыйзамдуу болдубу, мыйзамдуу болгон эмеспи, текшереби, текшербейби, бул мындай башкы прокурорго сыноо болот да, менин оюм боюнча. Андан сырткары биздин баягы сөз эркиндиги тиешелүү иштер, Кемпирабад боюнча, андан сырткары биздин журналисттерди мыйзамсыз арестке алган кандай чечим чыгарат, прокуратура кандай иштейт мындан ары, ал дагы башкы прокурордун чынында мыйзамга таянабы же болбосо бийликтин буйруктарын аткарабы далил болот. Ошол эле биздин журналисттердин биринчи мындай предварительный слушание эртең болот саат 3-тө. Ал жабык болот. Обычно ошо предварительный слушаниялар жабык болот да. Ошондо билебиз, түшүнөбүз кандай жолдо бул башкы прокурор келди. Анан кийин бир аз убакыттан кийин уже түшүнөбүз. Бул мурдагыдай эле бийликтин буйругун аткарып жүргөн же болбосо мыйзамды иреттеп, мыйзамга таянып, мыйзамды бардыгына баш кылган адам келдиби, башкы прокурор болуп, ошондо гана билебиз. Ушу менен аяктайлы. Маалыматтар кызыктуу болду деп ишенем силер үчүн. Кийинки
Четверг күнү, 4-күнү кайрадан жолугабыз саат 8'de Бишкек боюнча жума сайын түз эфирге чыгып турам.